Жашоо кыйын. Мен каалагандай жашай албадым. Орусча айтканда неудачникмин. Кембагал үйдө чоңойдум. Апам кичинекей кезимде эле ооруп бул дүйнөдөн кеткен. Атам болсо бир жерлерде жүрсө керек. Эптеп жан багып, кээде ичип. Бала кезинде жакшы көрчүмүн, бирге жүрөт элек. Акчанын аздыгынан окуу жайда окубай калдым. Досторум үйлөнүп, бала чакалуу болушкан. Мен жүрөм. Эмне кыларын билбейм. Ичкенден башка арга жок. Кудайым неге мага ушундай жашоо берди экен? Бул менин офисим. Адамдар кул базар деп коюшат. Баарынан да кечки акыл үйрөткөн тайкемди көргүм келген эмес эле. Атаң кандай? Жакшы. Өзүңчү? Жүрөсүң? Дагы элечи. Не, президент болойм. Сага эле түшүнбөйм. Неге сага? Эмне жетпейт я? Мага эмне жетпейт? Силер эмне келип алып шылдыңдаган келдирби? Мен сенден чындап эле сурап атам. Сага эмне жетпейт деп. Мага тиспей келечи, тайке. Ой, жашсың, күчүң бар. Алты саның аман. Мен ошону айтып атам. Тайке. Силер ата-энеңер кичинекей кезиңерден эле уже даярдап койгон да силер. Буларга тургузуп койгон, окутуп койгон. А мен эч кимим жок. Апасы чоңойду. Атам эмне өзүн эптей албай жүрөт. Окуткан эч ким болгон жок. Апам ооруп атканда каякта элеңер силер? Ал кезде мен өзүм эле кыйналып жүрбөдүмбү? Өзүм эле кыйналып жүргөм. Ушу кыйналганды ушу мен көргөндү көрө элексиңер да силер. Койчу. Күлбөгүлө шылдың. Мен ушулап алган шүгүр кыл деп атам мен. Кантип шүгүр кылайын? Бул базарда иштеп үйлөнө албай жүргөндөбү? Миллион жерде иштеп болбойт экен. Негизи эле Кудай мен каргыштап койсо керек. Токтоп калчы бол. Токтоп кала дейм. Токтоп калчы бол. Асан кое тур. Асан! Kim var mı yatta? Korktun mu? Kim var mı yatta? Мне isteydi ateşten. Bayke.
эми Асандын диагнозуна келе турган болсок, бул автокатастрофадан бул омурткасына аябай чоң зыян келген. Анан өзгөрүп тургандай башынан сотрясение алган эмес. Оң бутунан бир аз жарака кеткен сөгүнөн. Ошол бул жерде главный проблема ошол омурткасындагы эмеси, сыныктары жүлүнүнө чейин таасир берип, азыркы баса албай аткан абалы ушунан. Эми эмне дейбиз? Баары Кудайдан. Көп деле сары сана болбогула. Буйруса, Кудайым буйруса баары жакшы болот. Мындай да. Бар жакшылыгыңа шүгүрчүлүк айтпасаң, Кудайым алып коет. А ден соолуктун өздүнөн өткөн, ушундан өткөн жакшылык, ушундан өткөн байлык барбы? А сен аны эстеп да койгон жоксуң. Акчам жок, кедеймин деп нааразы болдум. Машина уруп кеткен, өлүп калсаң не болот эле? Канчасы ооруканада, эсине келе албай. Ошол боюнча кетип атпайбы? Акчаң жок болгону менен ден соолугуң чың эле. А сен ошого да шүгүрчүлүк кылбадың. Качан болбосо кедеймин деп нааразы болосуң. Кудайга эң жакпаган адам ким экенин билесиңби? Ал бузулган чал, сараң бай, анан текебер кедей. Эми айтпагын, ден соолугум болгондо иштейт элем, баарын кыйратат элем деп. Ушул абалыңа, ушул учурдагы абалыңа шүгүр кыл. Муну сага канча айттым. Жок дегенде мени, Таекеңди сөзүн угуп койбойсуңбу? Кандай болбосо дагы шүгүр айтыш керек. Тайкем сөздөрү жүрөккө тийди. Өкүнүп ыйлагандан башка арга жок. Ошентип жаңы жашоо башталды. Аягы жок чубурган ойлордун кучагында жалгыз калгансың. Бир гана досум, шеригим, ушул отурган коляскам. Өзүм деле эмес, ыйымды, арманымды тең бөлүшөт. Буттарым такыр кыймылдабай калды. Эч нерсе сезбейт. Бар болгону менен жаны жок. Көзүм көргөнү менен байкабаптыр. Тилим сүйлөгөнү менен шүгүр айтпаптыр. Жүрөгүм соккону менен тобо кылбаптыр. Денем тирүү болгону менен рухум жансыз жашаптыр. Кыскасын айтканда, аракет кылыш керек.
Күндөр өтүп мындай жашоого да көнүп баштадым окшойт. Ушул спортчулар акча үчүн мушташып жатышат да. Мен эми үчүнмүн. Буттарыбыз басып, колубуз иштеп, көзүбүз көрүп, айтор, ден соолуктун чын болушу, чексиз байлык, чексиз бакыт экенине толук инандым. Сол кезиме караганда бир артыкчылыгым, азыр менин максатым бар. Бутума туруп кетсем деген. Butum ağrıdı. Hayke!